2019-жылдын 20 ноябрь күнү Бишкекте аялдар ишкерлигинин дүйнөлүк күнү белгиленди. Эрктүүлүк өздүк менен болуу деген уран менен өтүп жаткан иш-чарага ийгиликке жеткен ишкер айымдар катышып, өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Айымдардын коомдогу эмгек рыногундагы орду тууралуу өлкө башчы Мухаммедкалый Абылгазиев дагы сөз сүйлөдү. Саламаттык сактоодо эң кызыктуу бир статистика бар экен. 1091 ар кандай больницалар, фаптар, ушулардын баарын эсептеп көрсөк, 195 жакшы ишкана бар экен. Ошонун 700-ü сиздер экенсиздер. 700 ишкана сиздер. Демек, биздин ден соолукту чыңдоодагы аялдарды элестетүү, билим берүүнү сиздерди элестетүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Мындан тышкары азыр мынакей айыл чарбасын айтып атабыз. Өзүнчө бизде экономикада 44% болчу экен Союз убагында, азыр мына 13%га түздү. Ошонун дагы 40% аялдар экенсиздер. Ишканаларды сүт өндүрүү боюнча ким иштеп атат? Быштакты ким жасап атат? Айранды ким жасап атат? Каймакты ким жасап атат? Ушулардын баардыгы мына быштак деп азыр биз карындашыбызды айтабыз. Мына ушундай тамак аш тармагында дагы айыл чарбасын тамак аш элестетүү мүмкүн эмес. Бул тармакта дагы сиздер келесиздер. Кыргызстанда жыл сайын бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдап келет. Бирок ошого карабастан социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Өндүрүш тармагында аялдар 22% болсо, соодада 56% түзөт. Ал эми өзүнүн жеке ишин ачкандардын 19% айымдар. У нас такая ситуация в стране, что женщины в основном заняты. Бизде Кыргызстанда көпчүлүк айымдар үй жумуштары, жеке ишкерлик менен алектенишет. Башкача айтканда айымдар көрүнбөйт. Эгерде чоң же орто ишканаларды карап көрө турган болсок, анда иштеген адамдардын 30% гана аялдар. Калган 70%-ын мырзалар түзөт. Айымдар көбүнчө көрүнбөгөн эмгектерди кылуу менен алек. Ал эми ири ишканаларды алсак, ал жакта айымдар жокко эсе. Экономиканын өнүгүүсү үчүн аялдарды эмгек рыногуна, ишкерликке тартуу керек. В своей основной массе женщины заняты вот этим невидимым трудом. Ишкерлик жаатында мырзалардын жетектөөчү орундарды камсыз кылып келгени балким улуттун мурунку убактан тарта канына сиңип калган түшүнүктөн болушу мүмкүн. Бирок азыр ишкер айымдар бир гана Кыргызстандын аймагында гана эмес, дүйнөнүн ар тарабына өзү даярдаган продукцияны, кийимди же башка керектөөчү каражатты сатып жаткан учурлар азыр байма-бай кезигет. Бизде, менин оюмча, Кыргызстанда ошо IT платформаларды түзсө болот эле. Мына курак деп атасыңар. Курак, мейли куракка жарашат эле, өтө жарашат эле. Сатуу платформасын түзүш керек эле. Эми бизде Ламафо деген сатуу платформасы бар, биз билебиз. Ал жөнүндө бирок атайын мына биздин нукура кыргыздын кездемелери. Мисалы мен кыргыздардын эле кийип жүрөм. Нью-Йоркко барсам деле, каяка барсам деле, сразу эле сурашат, бул эмне деген, кандай кийим деп. Ушунчалык менин оюмча посту, мына муну болсо силер өзүңөр билесиздер, Американын эң мындай бир белгилүү Донна Карана деген компаниясы биздин жанагы жети эжесинди деген компаниядан сатып алат муну. Ошондуктан сурайт элем, мына курак силер деле ушундай платформаны түзгөчү, биздин хандикрафт, биздин народный ремесло дегенде, ошол жерде чаткандык эже барбы, абдан активдүү кол ишкер. А иши болсо ошо чаткарды эле жасап туруп, Инстаграмга баракчасына салып койсо, ким каякта болсо деле сатып алат эле го. Эмгектин кайсы гана тармагы болбосун, айымдар жогорку жыйынтыктарды көрсөтүп келишет, бирок көпчүлүк учурда алардын жетишкендиктери көмүскөдө калып калгандай. Анткени менен бардык экономикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы кайсы жаатта айымдар көп болсо, ошол тармак өнүгүп жатканын тастыктап келет.